Кантип лидерлик сиздин командаңызга жардам бере алат? Өзүңүздүн ички почемуну жоготпошуңуз керек. Бул бизнесте узак убакытка таасир берет. Командага адамдар кошулуп турушат, бирок алар командада калып сиз менен чогуу өнүгүп өсүшү керек. Сиз менен чогуу ийгиликтүү болушу керек алар. Бизнесте өсүү болуп туруш үчүн импульс жаратуу керек. Кээде көп иштейсиз, бардык күчүңүздү жумшайсыз. Бирок сиз токтоп калсаңыз, бизнес дагы токтоп калат. Сиздин импульсту эмне токтотот? Сиздин коркуу сезимдериңиз. Эгер коркунуч сиздерде сезимдер пайда болсо, токтоп калбай, кыймыл аракетти уланта бериш керек. Кээ бир лидерлер тормозить этип салышат, бизнесин токтоп калганына жол берип коюшат. Алар ката кетиргенден коркушат. Эгер токтоп калсаңыз, эффект домино болот. Башкача айтканда, сиз менен кошо бизнес дагы токтойт. Ылдамдыкты токтоп калбай дайыма кармаш керек. Импульс түзүүгө жөнөкөй способ жардам берет. Ал ден чекаунта. Чекаунт күнү. Өзүңүздүн графигиңиздин bir күндү аласыз да, бизнесиңизди сыртынан карап анализдеңиз. Именно взгляд со стороны на свой бизнес дейт. Чужой адамдын көз карашы менен сынап карайсыз. Бизнесиңизди эмнени өзгөртүш керек, эмне бизнести ылдый тартып атат, алдыга жылганга эмне жардам берет, жана башка. Эчтекеге алаксыбай жакшылап өзүңүздүн бизнесиңизди түшүнүңүз. Чекаунт күндө командаңызды караңыз. Команда кандай иштеп атат, эмне кылып атышат, эмнеге жетишпей атышат. Чекаунт күндүн мааниси түшүнүү, перезагрузка кылып, анализдеп, жаңы чечимдерди ойлоп табуу, башкача кылып жасоо. Бул келечекте күчтүү болгонго жардам берет бул аналитика. Чекаунт күнү өзүңүздү дагы анализдеңиз. Дагы эмне кыла аласыз, командага эмне бере аласыз? Чекаунт күндү ар бир 90 күндө жасап туруу керек экен. Бизнесте эмне кыларыңыздын баарын жазып чыгыш керек. Кандай маселелер, кандай кыймыл аракеттерди кылыш керек. Анан биринчиден алардын арасынан кайсыны жасаганды жакшы көрөсүз? Башкача айтканда, кайсыны жасаганда рахаттануу аласыз жана баарынан жакшы жасайсыз. Ошолорду тандап алыңыз. Анан экинчи, командага поручить этип коюла турган иштер. Эгер команда аны аткара албаса, үчүнчү лицого перепоручить этүү. Башкалар сизге жардам бергендей болуш үчүн. Өзүңүздүн системаны караңыз. Кайсы жагында кемчиликтер бар болсо ойлонуңуз. Системада эмнени алмаштырсам болот деп ошону анализдеңиз. Ийгиликтин секрети 90% система, 10% сиз кандай лидерсиз. Бизнесте 90% элден зависит. Лидердин катасы кээде иш жүрүшпөй калганда өзүн өзү күнөөлөп тормозить этип баштаганы. Сиз адамдарды жетектей албай калганда сиз уже лидер болбой каласыз. Лидерлик жок болгондо адамдар хамит этип баштайт. Алар сиздин артыңыздан баргысы келбейт, башка лидер издеп башташат. Сетевой бизнесте система уже даяр болот. Көпчүлүк адамдар сетевой бизнестен кетип калышат. Анткени аларга колдонулуп аткан микроменеджментти сезишет. Башкача айтканда, аларды контролдоп аткандарын, кийлигишкендерин жакпайт аларга. Адамга өзүнүн системасын курганга мүмкүнчүлүк бербестен тигини кыл, муну кыл деп эскертип бергендери жакпайт. Кантип мындай кылбаш керек? Жөн гана аларды өзүңөрдүн командага кошуш керек. Кантип командага кошууга системаны ойлонгула. Постоянство болуш керек, туруктуулук болуш керек. Күнүгө жумасына ар кандай кезигишүүлөрдү уюштуруп туруу керек. Өзүңдү эле кызыктыра бербей, адамдарыңызга кызыгып билип туруу керек. Командага кызыктырып коюшунун биринчи способу кызыккан суроолорду берүү керек. Ушул бизнести эмне үчүн жасап атканын себебин билүү. Аларга эмне жагат, эмнени мындан да жакшыртса болот, кандай кыйынчылыктар бар. Канчалык көп суроо берсеңер командага, ошончолук көп киши кошулат. Ийгиликтин ачкычы бул суроо берүү, команданы ээрчитип кетүү жана аларга да үйрөтүү. Адамда канында болот экен, татыктуу болгон адамды ээрчигибиз келген каалоо бар экен ар бир адамда. Команданы артыңан ээрчитүү бул танец дейт. Баары бир волнада болуу, түшүнүү, команданын бөлүгү болгонго жардам берүү, команда менен байланышта болуу дейт.
Адамдар сиз менен иштегиси келгендей жагымдуу атмосфера түзүү. Сетевой бизнесте өзүңүз чоң же кичине системаны түзүп алсаңыз болот. Ошентип австралиялык инвестор, коуч тренер Ленда Гейлдин сабагы ушу менен аяктайт. Эртеңден баштап Асель Садыкованын өзүнүн сабактарын берип баштайм.